Ушул кутман кечиңиздер менен кадырлуу көрөрмандар, минекей бүгүн биз сиздер менен кадырлуу кеч программасында ар бириңиздердин үйүңүздөргө меймандабыз. Анда сиздер менен биз бүгүн жандуу үн жана мыкты талант ээлери менен биргеликте болмокчубуз. Кандайсыздар? Жакшысыздарбы? Бүгүн менин билишимче маанайыңыздар өтө жакшы, Андеги тил күнүнө карата дагы бир конкурста дагы жеңүүчү аталдыңыздар, сүйүнүшүңүздөр коюңуздарга батпай турган учур. Келиңиздер, анда алгач эле өзүбүздү тааныштыруудан баштабыз. Мен Абдыжапарова Айнура, Дүлүйлү айыл өкмөтүндө маданий массалык кызматкер болуп эмгектенем. Мүмкүндө конкурста биринчи орунду алып ушундай кызматтармен отурам. Аябай кубанычтабыз. Абдан сау. Эжеге бир жумур токтолушуңуз. Мен Олжабаев Жанбек, Четін айыл өкмөтүнүн айыл клубунун башчысы болуп бүгүнкү ошо тил күнүнө арналган чарада экинчи орунду алып сыйлыктар алып чыгабызбы? Ушундай сиздердин сүрдөп атканыңыздар байкалып турат, чынында. Сүрдөбөйбүз келиңиздер, аябай сонун бүгүнкү программабызды бир шаңга бөлөп берет деген шешиптебиз. Мен болсом Дөөл айылдык маданият үйүндө башчы болуп эмгектенем. Төмөндөгү Айнура жайда өтүптү. Ошо бүгүнкү конкурста биринчиликти багындырып, толкунданып турабыз. Кубанычыбызда чек жок болду. Абдан жакшы экен. Эми келиңиздер ушул баягы теле көрүүчүлөргө түшүнүксүз болуп калбасын, кайсыл эле конкурста айтып атат деген ойлор жаралып атса керек. Анан ошону сиз маданият кызматкери жетекчи экенсиз. Анан деги эле бул иш-чара тууралуу кыскача айтып бериңизчи. Эмне иш-чара болуп өттү? Бул 23 сентябрь тил күнүнө, эне тил күнүнө карата ушундай бир конкурс уюштурулду. Өрөөндөр боюнча уюштурулду. Биз ошол Таш-Башак өрөөндөрү менен ошо Дөөл айылы, Таш-Башак айылы, Оруктам айылы Биригип туруп өрөөндүк 5 команда болду. Ошол тапшырмалар болду. Тапшырмаларда саламдашуу, макалаларга айтышуу, сөз өнөрүн сөздү чечмелөө, кыргыз мукра сөздөрүн чечмелөө, жана дагы ошо коз, оз комуз, чопочор, ушундай инструменттерде коштолгон Кыргызстан жөнүндөгү чыгармалардан аткаруу болчу. Азаматсыздар. Мен болсо Асек Жумабек атындагы Ак айыл клубунун башчысы Кемалкулов Асенбек Красович. Келиңиздер, эми деги эле жандуу үн ушундай биздин маданият жүзүбүз сиздер менен сыймыктанабыз. Анан жандуу үнгө не жетсин дейли дагы бүгүнкү программабызды бир шаңдуу музыка менен баштап алып, кимиңиздер бирден айтсыздар. Özgürlüğü
Төлөбаевдин таланттары, сол колунда 3 нура таланттары. Бүгүн сонун шаңга бөлүп атасыздар, келиңиздер эми. Деги эле азыр суроо бергим келип турат. Жеке сиздин ушул айылыңызда эмгек кылып келгениңизге канча жылдын жүзү болду? Дөбөл айыл өкмөтүндө маданий массалык кызматкер болуш дегенде 8 жылдын жүзү болду. Эми бул маданий массалык кызматкер эмнени түшүнөт? Уюштуруучу катары ар тармакта болот экенбиз. Уюштуруучу маданий жагын уюштурбастан ошол биздин айыл өкмөттө кандай иш-чара болбосун, маданий массалык иш-чара болбосун, коомдук иш-чара болбосун, баардык иш-чараларды уюштуруу биздин моюнубузда болот экен маданияттын. Анан бул кыргыз элинде маданиятсыз баягы көрүп болбойт экен. Баардык жагынан маданият кызматкерлери ошол жерде коомдук иштерге баардык жерде активдүү катышып турсак, элдин да көңүлү ачык болот экен. Элге да жакшы шаң тартуулайт экенбиз. Ошону сыңарындай 8 жылдан бери ушу маданият тармагында эмгектенип келатам. Туура айтасыз. Эмеңизгиси тынчтык гана болуп, ушундай ыр гана болуп турсун деген жакшы тилек айта алам. Мен сиздерге ушул суроону бергендин да себеби, анткени мен ошол жерде дагы болдум. Анан өрөөндөрдөн эң мыкты таланттар келди деди. Бирок анын ичинен дагы сиздерди ушундай мыкты деп тандалдык да. Анан бүгүн ушул өнөрүңөрдү бир ачып, чачып бир сонун көрсөтүп берет деген ишеничтемин. Келиңиздер, анда кийинки дагы да ыр болсун, Мынакей Эсен агабыз бүгүн бизде экинчи жолу мейманда десек болот. Ошондуктан мынакей үнү дагы катуу-катуудан чыгып, ушундай бир сүрдөбөгө көрсөтүп жатат. Эсен ага деги эле баягы шайыр жеңелер менен тартып жаттык элек, баягы көбүнчө жерде шайыр апалар деген бар топ. Анан сиздерде кандай болуп атат? Жакшы эле, буюрса шайыр апалар, шайыр жеңелерибиз. Эмне жаңылык болуп атат дегендей? Дагы эле өркүндөтүп өстүрүү ошо. Ырдап атасыздарбы? Конкурстарга чыгып ырдап, көрөрмөндөргө жакын болуп калабыз. Ырдап атабыз. Жакшы буюрса жыгыш бар. Анан ошол шайыр жеңелер дагы чындыгында мыкты деңгээлде ырдап беришкен. Жаш көбүнчөсү баягы үйдө үй кожойкеси болуп тамак аш жасап келиндерибиз көп учурда ошондой. Анан биз аябай күлүп ушундай бир жакшы маанай калтырып кеттик элек. Кайненелерине, апаларына чоң ыраазычылык билдирип, ушинтип келиндериңиздерди чыгармачылыкка арнап атканыңыздарга терең ыраазычылык айтып, анан интернеттен дагы ал программабыз өтө көп комментарийлерге ээ болуптур. Ушундай мыкты ырдашат экен, абдан жакшы деген жакшы эмелерди айткан экен. Анан
ушул эфирден пайдаланып дагы шайыр жеңилерибизге бир ысык салам айта кетелик, Саламат болсун. Абдан жакшы экен, келиңиздер. Эми бизде дагы оюндун шарттары бар эле. Анан тилекке каршы бүгүн ырдайлык деп чечип атам. Ушундай алыстан келсеңиздер, анан сиздер дагы баягы чыгармачыл адамдар. Ооба, ырчы адамдар ырдагысы эле келе берет. Мен билем да, жакшычы. Бир ырдап алгандан кийин токтоно алып өздөрү да айтат да. Анан ушул жерден бир бөлүгүбүздү айткым келип атат. Келиңиздер, кийимиңиздердин бир ушундай чармада аралашып жүргөн адамдарда көбүрөөк кызыктуу учурлары кездешет да. Анан башыңыздардан өткөргөн бир кызыктуу учурду эстеп айтып бериңиздерчи, бир күлөлү. Мен чыгармачылык жолунда көп эле жүрөм. Мындан тышкары мен тойлордо дагы көп катышып калам да. Баягы элге кызыктуу, маанай тартылган кездерде бизге эң кызыктуусу ушул аксакалдар болот, кудалар келет, ошондой кездерде бир өзүбүздүн өнөрүбүздү тартуулап аткан учурларда мага кызыктуусу ушул мен өзүмдүн чыгармачылыгымды ырдап аткан убакта элдин колдоосу, анан баягы өзүмдүн ырым менен болбосом дагы ошол той учурларында 60 жаштан өтүп калган ата экен да. Анан ошол жерде Куда Сөйөктөн мен өкүлөне болуп барганда, ошо Бердик деген айыл экен казарманын. Анан өкүлөнеге ыр берели дегенден мен баягы тамаша түрүндө казактын бир куплеттерин ырдап койдум да. Ырдап койсом ата көзүнө жаш алып, мен Райма болбойм, сен Бегимай бол балам деп. Ошол жерде экөөбүз бир тойду 3 күн казарманын эли ушундай сыйчыл экен. Бир тайды союп коюп, улам бир үйгө тартуулап коюп, бир мүшө кеп менен келгенбиз да. Анан ошол убакта ошол абышкы көз Райма Бегимай болуп айга атыгып келгенбиз. Абышкыга арнап берген ырым бар, ошону ырдап коеюн. Ыйлабедиңиз ошол жерде. Мен ыйлап, мен толкундадым, ошол атаны ыйлатканым үчүн мен аябай сыймыктанып келдим да ошол жердечи. Эсте калып аябай. Эсте аябай калган ошол тойдун да көркүн ошол көз ачып турбуз да көрсөтчү. Абдан жакшы экен. Келиңиз анда бүгүнкү эфирде эжекебиз азыр Бегимай болот. Төсүлөп жүрөк белинде түйшүктү тартып түбөлүп биге чай түшүнсөң Seketim sizde yaltınday, sezimi neyse talpınday, sevdim gelip olsun, sesine çayınlar kırmay, sevdim gelip olsun, sesiniz çayınlar Jaba çekmeydir, jakşılık yaman deşmeydir. Yanlışlık bige oturmay, uşuğun göbeğine gider. Yanlışlık bige oturmay, uşuğun göbeğine gider. Uşuğun göbeğine gider. Азаматсыз анан Раймалы агабыз эмне деди? Раймалы Кандай жооп берет экен дейли,
ошолорду ырдап туруп чын эле ошолорду ырдадыго деп ойлоп калдым махаббат аткан экен да. келиңиздер эми абдан жакшы дагы да болсо бир кызыктуу учурларды эстейлиби? Бүгүнкү эле учур кызык болуп атпайбы биз үчүн. Биз деле биринчи экинчи орунду алабыз деп ошо телевидениеге келген эмеспиз. Кудай өзү буйруп Кудай бут кылып дегендей биринчи экинчи орунду алып отурабыз ушунда. Акбайстан эжекелер болсо Эркебистан Шакен биздин команда болуп атат да. Ошондой кызыктуу учурда биз буну эч качан унутпайбыз, буну бир көптөгөн көрүп күнгө чейин эстеп турабыз. Ana bundan artık kanday kızıktı gün var ya. Келиңиздер эми анда экинчи Бегимай дейт дагы эжекебизге персонал дагы анан жооп кылып акаларыбыздын бирөөңүздөр бир чыгана байрам. Sözünüzгө жарашып гүл кайыр чын эле гүл экенсиз. Абдан жакшы үнүңүзгө береке. Эми кимиңиздер жооп калабыз? Эми сен жооп кал. Аябай ойлоп калды. Эми сен кайыр жен жооп калып. Ай жаркын деген бар эле. Абдан жакшы болуп келиңиз. Özün doyurasın özünde arzuyla sade armansız
мен эле карап калдым, мен узат бер дайыр ушунда. Ооба, өрүм менен даярып турам деп атат окшойт. Бериңиз сизден бир жагымды Raymalı. Raymalı. Vatan
Мынакей бүгүн дагы убакыт саатыбыз өз коңгуроосун кагып, бүгүнкү эфирибиз дагы жыйынтыкталып отурат. Сиздерге ушундай айылга кетип калбастан алтындай убактыңыздарды бөлүп берип, ушул жерге мейман катары келип отурганыңыздарга терең ыраазычылык билдирем. Дагы да чыгармачылыгыңыздарда албан ийгиликтер коштосун. Анан бүгүн Бегим эжебиз Раймал агабызга жоопсуз калтырып салды. Кийинки эфирден сөзсүз жооп беребиз. Нөкөсүнөр сунар көчтөрү көчүнө тургандар жооп алышабыз. Бул кадарлуу болсо дагы ошентип алышып беришип туруңуздар эми жоопту. Андан сырткары СМС жазмай Айнура. Жок, мындай ушундай ыр түрүндө экен да битике мына телевидениеда да эл көрүп атат деген СМС аркылуу месалдар деген мындай жандуу үн менен деп аткандан кийин өзүбүздөн жандуу үн менен кетишибиз. ооба, мынакей сиздер буюрса эфирден гана эмес, интернет жылдызы болуп каласыздар буюрса. Келтиргениңиздерге терең ыраазычылык. Мынакей урматтуу телекөрүүчүлөр, бүгүнкү эфирибиз дагы өз максатына, өз соңуна келип жетти. Кийинки берүүбүздө биз сиздер менен амандашканча саламатта болуңуздар. Кадырлуу кечиңиздер менен.